Инстаграмды чукулап коюп отурасыңар анан кыздардын сүрөттөрүнө лайктардан басып коюп, Менин айтайын деген сөзүм ушул жөнүндө. Мына өзүңөр деле байкап жүрөсүңөр, бир пушка кыздар сүрөттөрүн салып келет эле, өзгөчө бул карантин убакта кээ бир макияжы жок сүрөттөрдү салып ийсе силер чочуп кетип эле. Одуран ушул булбу же ал эмеспи деп тиги менен муну салыштырып эле өзүнчө думкага түшүп ойлонуп калып аткан учурлар болуп атса керек Натуральная красота эмес, именно боектон жаралган красота жөнүндө айтайын деп атам да. Негизи азыр таң каласың, ушул сфера просто бомбически растет. Реклама тияк бияктан кыздардын мээсине куюп всякий крема, блин, санасаң сан жетпейт. Ладно, ал жагын. Короче, жомкадан список сурадым да. Мага берчи бир список, средний баасын чыгарып берчи мага. Канча болот примерно? Десе мага мондай список берди да мага азыр. Просто көрүп алып, чалкаңардан түшүп тоңкоңордон сайылып просто охренеть будете. Угуп тургула. Чач, покраска, всякие наращивание. В среднем 1-2 айга 4000 сом. Каш, там татуаж, все такое. 3000 сом. Кирпик там, наращивание, андай-мындай вот эти длиннющие, 2000 сом. Маникюр, педикюр, седикюр там примерно 2000 сом. Губы, там вот эти ботоксы, все такое. 2000 сом примерно мен эң азырагын айтып атам даже. Анан баарын чогултканда 13000 сом чыкты. Это, опять же, повторяю, в среднем. И потом вот такой большой вопрос. Ради чего это все? Ким жооп бере алат ушуга? Ар жагын санабай эле коелу. Вот эти пудра, все такое. Очистка кожи, подтяжка лица, веки делать дегендердин алардын баасын даже мен бияка киргизген жокмун. Просто охренеть. Айланайын кыздар, айтайын дегеним эмне? Ар бир адам өзгөчө сулуу. Просто ошол сулуулукту надо принять. И не надо обижаться, не надо комплексовать, биягы мындай, анан тиягы тигиндей ошону оңдош керек деп. Внешний эчтекени өзгөртүп аракет кылбай эле коюш керек. Тескерисинче, ошолорду выразительный кылганга аракет кылыш керек да. Бул сулуулукту да курчутса болот, бирок искусственный жол менен эмес. Тескерисинче, табигый жол менен. Мисалы, мен кандай демекчимин? Абдан көп кыймыл кылыш керек, булчуңдарды чыңаш керек, спорт менен заниматься этиш керек, беттерге массаж кылып, эмне деген жолдор бар. Йога жасап дегендей, организм жаш сакталып, көп убакытка чейин жетет экен, өзүңдү жакшы сезет экенсиң дегендер. Менин оюмча, ушул реклама, вот это всеобщее движение, ошол поток көптөгөн кыздарды өзүнө кошуп атат да, ошондуктан ойлонуңуздар, анализировать этиңиздер, болбойт да мындайчы. Силердин оюңар кандай негизи? Может, мен туура эмес айтып аткандырмын? Может, опять пизжу, Что скажете?